Үчүнчү параграф. Жашоо бул чоң механизм. Дагы бир жашоо позициясы бар. Жашоо бул чоң механизм, а мен бул механизмдин кичинекей винтигимин. Жашоо позициясын колдонуу орду. Жумушта мындай позицияны чоң организацияга келген адамдар колдонушат. Организациялар бардык керек нерселери менен камсыздап турушат. Алар үчүн келечекти гарантиялап турат. Мындай организациялар кызматчыларды өмүр бою кызматка алган организациялар же монахтар үчүн монастырлар, армия, милиция жана башка мамлекеттик органдар. Мындай адамдар өмүр бою иштегенге аракет кылышат. Өздүк жашоодо сиз мындай принцип менен жашайсыз. Кудай эмнени кылса да баары жакшылык үчүн жана сизде болуп аткандарды пассивдүү түрдө кабыл аласыз. Сизди урушпайбы? Жакшы. Урушабы? Демек, анын себеби бар. Акчаны жакшы төлөп берет. Төлөбөйбү? Демек, ошондой болуш керек. Сизди сүйөйбү? Рахмат. Сүйбөйбү? Демек, татыктуу эмесмин. Сиз бардык окуяны баш ийип кабыл аласыз. Ар кандай ситуацияларда претензия же негативдик ойлорду айтпайсыз. Жалпысы эмне болсо да жашоо бул керемет. А сиз бактылуусуз жана эч кимге претензияңыз жок. Сиздин акыл эч кандай жашоо моделин түзбөйт жана баарын кандай болсо ошондой кабыл алат. Катышкандарга талаптар. Дароо эле айтышыбыз керек. Жашоого ушундай мамиле кылгандар өтө аз кездешет. Чиркөөдө же монастырда эле кезигет. Биздин жашоо системабыз максатка далбастап жетүү үчүн күрөшкөн күрөшкерлерди даярдайт. А биз кийин жетишибиз керек болгон идеалды кайдан табабыз? Көп учакта телевидениеден. Анын кумири бийлик, акча, секс жана материалдык байлык. Миллиондогон адамдар миллионерлердин таттуу жыргал жашоосун сериалдардан көрүшөт. Подсознанияда адамдар кандай жашаш керек деген программа кирет. Токтобостон бирөөнү сүйүп туруу, көзүнө чөп салуу, үйлөрдү же коз машинелерди сатып алуу, балга баруу, самолетто учуу, коз офистерде отуруу жана башкалар. Биз айтпайбыз булар жаман деп. Эгер акчаңар болсо, каалаганча үй сатып алгыла же балдарга качкыла. Адам бул жашоого баарын попробовать этип көрсүн деп келет. Бирок жашоо бал жана секстен гана турбайт. Даже өтө бай адамдарда дагы. Алардын дагы өзүнүн милдеттери бар. Эгерде аны аткарышпаса, анда аларда тарбия болот. Көз салуучудан кутула албайсың. Муну менен биз эмнени айткыбыз келет? Таттуу жашоо жөнүндө фильм биздин акылга биздин кандай жашашыбыз керек деген азыкты берет. А эгерде мындай жашабасак, ички претензиялар, нааразычылыктар пайда болот. Башкача айтканда, жашоо образыбызга идеализация пайда болот. Бул үчүн эмне болорун силер уже билесиңер. Ошондуктан жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Телевизордон биз Голливудтагылардын ойлоп тапкан жомокторун көрөбүз. Голливудтагылар өзүнүн жомоктору менен миллиондогон акчаларды табышат. А биз алардын фантазиясы менен түзүлгөн жомоктор дүйнөсүндө жашайбыз. Бул жаман эмес, бирок чындык жашоого таарынбаш керек. Жашоо кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. А бул позициянын четки варианты бул мен жашоо деп аталган чоң механизмдин кичинекей винтигимин жана жаман жакшы окуяларды бирдей сезимдер менен кабыл алуу керек. Эгер ушулар колуңуздардан келсе, анда жаман окуялар болушу мүмкүн эмес. Сизди тарбиялай турган себеп болбойт. Винтиктен талап. Кичинекей винтиктин позициясын эгер сиз чоң көпкө иштечү организацияда иштесеңиз же иштеген атсаңыз колдонсоңуз болот. Мындай организацияда иштеген сотрудниктен толугу менен лояльность, берилүү менен иштөө жана организацияда талап кылынган эрежени карманганды талап кылат. Мындай организация коргоо сезимин, эртеңкиге болгон ишенимди берет. Ошондуктан орточо зарплатада иштеген, тобокел кылгысы келбеген көп адамга жагат. Алар өздөрүн чоң механизмдин винтигиндей сезишет жана алардан көнүп калган функцияны эле аткарганды жана механизмдин эрежесин бузбаганды талап кылышат.
Чоң организациялар өтө консервативдүү. Алар чукулунан киргизилген жаңылыктарды жана инициативаларды жактырбайт, айрыкча өздөрүнүн кызматчыларынан. Эгер чоң организацияда инициатива кылган кызматчылар көп болсо, анда алардын ишин жөн гана блоктоп коюшат. Ошондуктан чоң организациялар өтө эле инициативдүү, өз алдынча иштегиси келген, өзүнүн кызматынан чоңураак ишти жасагысы келген, өзүнүн фирмасы жөнүндө ойлобой, өзү жөнүндө ойлогон сотрудниктерди сүрүп чыгарып салышат. Ага толугу менен берилгендер керек. Эгер ошондой болсо, ага акча беришет, кызматынан көтөрүшөт. Мындай жашоо позициясынын патологу башкармалыктын председатели, компаниянын директору. Эгер сиз ушундай компанияга иштегени баратсаңыз, анда сиз өзүңүздү чоң механизмдин бинтиги катары сезип көрүңүз. Эгерде өзүңүздү ыңгайсыз сезбесеңиз, башкача айтканда, сизди жакшы баалабай койсо же жакшы төлөп бербейт деп таарынбасаңыз, анда ал сизге туура келет. Эгер сиз өзүңүз жөнүндө жакшыраак ойдо болсоңуз, чыгармачылык кызматты кааласаңыз, директорлор советинин председатели же компаниянын президенти болгуңуз келсе, анда мындай позиция сизге туура келбейт. Мурунку буга чейинки экөөнү дагы карап көрүңүз. Алар деле жердеги баалуулуктарды ашыкча идеалдаштырганды уруксат бербейт. Бирок сиз ички лидерлик каалоолоруңузду же 3 жылга жетпей миллионер болгуңуз келген каалооңузду аткарсаңыз болот. Колдонуу сферасы. Сунуш кылган позицияны, эгер сиз өзүңүзгө анча ишенбесеңиз жана жашоо ансыз деле сизге керектерди берет деп ишенсеңиз, колдонсоңуз болот. Жашоого болгон мындай мамиле бардык сферада колдонулат. Сүйүүдө, өздүк жашоодо, жумушта, кызыккан жумушуңузда жана башка. Бирок бул жалданма кызматчынын позициясы, жашоонун кожоюнунун позициясы эмес. Бул өзүнүн проектин ишке ашыргысы келген ишкерлер үчүн туура келбейт. Мунун идеясы бар чоң госуправленияда иштеген чиновник колдонсо болот. Анын өзүнүн идеясы бар болушу мүмкүн, бирок аны организацияда орнотулган эреже менен өзүнүн начальнигинин башынан аттабай, эгер идеяны түшүнбөй коюшса, таарынбай ишке ашырышы керек. Эгер көп убакытка чейин аны көргөзүп турсаңар, эртеби кечпи сиздин идеяңыз ишке ашат. Маанилүүсү, ошол моментке чейин сиз ааламга таарынбашыңыз керек жана сиздин накопитель переживаний толбошу керек. Сиздин идеяңызга ашыкча маани берсеңиз, анда сиздин өзүңүздүн көз салуучуңуз анын ишке ашырышына тоскоолдук кылат. Башка позициялар менен болгон окшоштугу жана айырмасы. Сыртынан винтиктин позициясы жашоо бул цирк позициясына окшош. Бирок принципиалдуу айырмачылыктары да бар. Кичинекей винтик убак менен аренага түшүп, өзүнүн максатына жеткенге аралаша албайт. Анын активдүү түрдө ишке ашыргысы келген максаты болушу мүмкүн эмес. Ага баарын дүйнө берет жана ага аны активдүү түрдө каалагандын деле кереги жок. А эгер канааттанбай калган каалоолор болсо жана ал үчүн активдүү түрдө күрөшсөңүз, анда сиз кайдагы винтиксиз, сиз игроксуз. Сизге көбүнчө экинчи позиция туура келет. Винтик менен цирктин ушундай айырмасы бар. Цирктеги көрүүчү аренага түшө алат, игрок боло алат, анан кайра көрүүчүлөр залына кайтып кете алат. Винтик аны жасай албайт. Ал чоң механизмдин бөлүгү жана ал механизмге керектелгенге караганда тезирээк тегеренип баштаса же жайыраак тегеренсе, анда ремонт жасагыч келет да аны чечип ыргытып салат. Ал өзүнчөлүккө акысы жок. Ал чоң механизмге кандай керек болсо, ошондой гана тегерене алат. Эч кандай өзү алданчалыкка уруксат берилбейт. Эгерде бул сизге жакса, анда алдыга эч коркпой, күмөн санабай кыла бериңиз. Цирктин аренасына барганга сиз дайыма жетишесиз. А бизге кезектеги жыйынтыкты чыгарганга убакыт келди. Жыйынтыктар. Биринчи,
Үчүнчү жашоо позиция. Жашоо бул чоң механизм, а сиз ошол механизмдин кичинекей винтиги болосуз. Экинчи, мындай позицияны жашоого претензиясы жок адамдар ээлешет жана жашоо кандай болсо толугу менен ошондой кабыл алышат. Үчүнчү, кичинекей винтик позициясына кичинекей максаттарды койсо болот жана ага жеткенге умтулса болот, бирок аны чукул жана өз алдынча иш кылбастан сиздин жашоо моделиңиздин эрежелеринин рамкасында гана жасоо керек.